Аял өзүн баалабай калганда, эркек аялга өзү каалагандай мамиле кыла баштайт. Сиз мен баарына чыдайм, мен бактылуу болушум керек деп атасыз. Жок, сиз бактылуу болуштун башка амалын кылыңыз. Баарына чыдай берген аял бул ыңгайлуу аял да, эркекке норма болуп калат. Сөксө да чыдай берсеңиз, урса да чыдай берсеңиз, измена кылса дагы чыдай берсеңиз, бул эркекке норма болуп калат. Бул чыдай берет дейт да. Анан бир күнү сиз бомба болуп жарыласыз. Сиз качанкы негативдерди козгойсуз, аны эркек унутуп калган болот. Дагы ортодо проблема жарала берет да. Ажырашуу оп-оңой. Үй бүлөнү сактап калуу бул чоң эмгек. Эртең сиз ажырашсаңыз эле башка бирөө күйөөсүн бере койбойт да. Ажырашууга шашылбаңыз. Эң биринчи көйгөй эмнеден келип чыгып атат? Мамилени сактап калуу үчүн мен эмне кылуум керек деп өзүңүздү изилдеңиз да. Сөксө эркек дистанцияны кармоо керек, чыдай бербөө керек да. Күйөөңүзгө айтыңыз: мен өзүмдү жакшы көрөм, өзүмдүн көңүлүмдү, өзүмдүн жанымды жакшы көрөм. Мага мындан кийин мындай мамиле кылбай эле кой деп айтыңыз. Эркек сөктүбү? Сөккөн күнү сиз ажылдап урушасыз. Сен мени сөктүң, мен сени менен жашагым келбей калды дейсиз дагы. Эми жашоо ушундай экен деп эшикке чыгып эле эшиктеги иштериңизди кылып, да кир жууп, нан жаап, баягы эле түйшүккө кирип кетесиз. Эркекке бул норма.